Саламатсыздарбы, урматтуу эл аралык заманбап дүйнөдөгү илим абалы жана келечеги аталышындагы конференциянын Кыргыз Республикасынын 30 жылдыгына 10 ноябрь бүткүл дүйнөлүк илим күнүнө карата Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде азыркы дүйнөдөгү илим абалы келечеги аталышында эл аралык илимий практикалык конференция болуп өттү. Бүгүнкү күндүн шартында илимий конференцияга Казакстандын окумуштуулары онлайн режиминде катышты. Ал эми Өзбекстандын окумуштуулары, өлкөбүздүн башка аймактарындагы окуу жайлардын жана илимий мекемелердин өкүлдөрү катышкан салттык режимдеги конференция Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин ректору профессор Чаткалбай Ырайымбаевдин куттуктоо сөзү менен башталды. Бүгүн 16 ноябрь ушундай иш-чара уюштурулуп чогулуп турабыз. Учурдан пайдаланып, бардыгыңыздарга жалпы университеттин жетекчилигинин атынан, жеке өзүмдүн атымдан ысык салам жолдойм. Пленардык жыйындын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүндөгү кыргыз интеллигенциясынын орду, дүйнөлүк илимдин бүгүнкү абалы, келечеги тууралуу атайын докладдар окулду. Ошону менен катар эле Кыргыз Республикасынын 30 жыл аралыгындагы коңшулаш өлкөлөр менен болгон ар тараптуу алакасы талкууга алынды. Өлкөбүздөгү илимдин бүгүнкү абалы, келечеги тууралуу кенен айтылды. Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына дагы арналып жатат. Бул эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналганда бизде эмнегедир эгемендүү Кыргыз Республикасынын мындай оңой эле түзүлүп калгандай, өзгөчө биздин кийинки муундар ушундай бир көз карашта болуп жатат. Себеби Кыргыз Республикасы баягы жалпы эле суверендүү мамлекеттер пайда болгондо кошо пайда болду да. А чындыгын айтканда мунун башаты ушул 20-30 жылдардагы биздин Кыргыз улуттук интеллигенциясынын төптөгөн ушу улуу инсандардын канчалаган бир айыгышкан күрөшү, ошолордун аракети аркылуу гана төптөлгөндүгүн биз унутта калтырбашыбыз керек бүгүнкү күнү. Бүткүл дүйнөлүк илим күнүнө өлкөбүздүн 30 жылдыгына арналган илимий практикалык конференциянын пленардык жыйынында Өзбекстандан келген окумуштуулардын өкүлдөрү тарабынан коңшулаш эки өлкөнүн жогорку окуу жайларынын ортосунда билим берүү, илим багытындагы кызматташуу күчөтүлсө, мамлекеттер аралык алаканын да ар тараптуу өнүгүшүнө негиз боло тургандыгы белгиленди. Biz xursandmiz bu do'stlik aloqalaridan, talabalarni o'zaro ilmiy almashinuvdan juda ham xursandmiz. Men o'ylaymanki, kelgusida biz o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yamiz va shu orada ilmiy tadqiqot ishlarini olib boramiz degan maqsaddamiz. Пленардык жыйындан кийин 4 багыт боюнча секциялык иштердин жүрүшү менен конференция өз ишин улантты. Анда белгиленген багыттар боюнча атайын докладдар окулуп, кызуу талкуулар жүрдү. Андан соң илимий практикалык конференциянын катышуучулары жалпы жыйынга чогулушту. Мында белгиленген илимий иш-чара өз максатына жеткендиги белгиленди. Жалпы катышуучулар тарабынан резолюция кабыл алынып, илимий конференция жыйынтыкталды. Бул конференцияда бүгүнкү күндөгү эң бир актуалдуу болгон маселелер каралып, талкууланды. Мисалы, бүт дүйнө жүзүндө болуп жаткан ошол коронавирус оорусу, ковид оорусун азайтуу боюнча, климаттын өзгөрүшүнө жана экологиядагы маселелерге тиешелүү, ошондой эле мына таза суу маселелерине, Кыргыз Республикасындагы өзгөчө көйгөйлүү маселе болуп жаткан энергетика маселелерине тиешелүү, ушул көйгөйлөрдү чечүүнүн илимий негизделген жолдорун сунуштаган мыкты баяндамалар бүгүнкү конференцияда жасалды. Кыргыз-Өзбек эл аралык университети жыл сайын илим күнүн татыктуу белгилеп, республикалык, эл аралык илимий практикалык конференцияларды өткөрүүнү салтка айлантып алган. Сыдыкбек Апиш уулу, Дарбан Алайчиев, Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин маалымат кызматы. Конференцияда албетте